Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аламды жараткан жана бүткүл макулуктарга ырыскы берип аткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Аллах Таала жоктон барды, бардан жокту, тирүүдөн өлүктү, өлүктөн тирүүнү жаратат. Ошондой улуу заттын элчиси жана кулу болгон пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир тууганым, мен бул нерсени айтышым керек. Жана сиз дагы бул нерсени билгенден кийин башкаларга да жеткириңиз. Бул биздин парзыбыз. Анда көңүл буруңуз. Арак ээн эркин ичиле баштады. Кыяматтын белгиси. Зына ачык болуп калды. Кыяматтын белгиси. Кыз бала ата-энесин укпай калды. Кыяматтын белгиси. Улууга урмат жоголду. Кичүүгө ызат жоголду. Кыяматтын белгиси. Сүткорлук процент салтка айланды. Кыяматтын белгиси. Уруш жаңжал көп болуп атат. Кыяматтын белгиси. Аялы күйөөсүнө, күйөөсү аялына урмат сыйы жоголду. Кыяматтын белгиси. Өлүм көп болуп атат. Кыяматтын белгиси. Убакыт өтө кыскарып атат. Кыяматтын белгиси. Жамгырдын берекеси кетип атат. Кыяматтын белгиси. Жакшылык кылуу жоголду, жамандык кылуу көбөйдү. Кыяматтын белгиси. Эл бузулуп баратат. Кыяматтын белгиси. Элдер бийик үй салыш боюнча бири-бирин атаандашып калышты. Кыяматтын белгиси. Зекет берүү жоголду. Кыяматтын белгиси. Тууганын көрө албайт. Кыяматтын белгиси. Гыйбат өтө күч алды. Кыяматтын белгиси. Арам нерсе адал боло баштады. Адал нерсе арам боло баштады. Кыяматтын белгиси. Техника күчөдү. Адамдар жалкоо болуп калды. Кыяматтын белгиси. Капырлар саясатын жүргүзө баштады. Кыяматтын белгиси. Оозу бузуктар көбөйдү. Кыяматтын белгиси. Урматтуу мусулман бир тууган, ойлонгун. Кыямат өтө жакын калды. Качан болорун бир гана Аллах билет. Бирок кыяматка өтө эле жакын калганда жогоруда айтылган белгилер болушун хадистерде айтылган. Бул бүтүп бараткан дүйнөгө берилбе. Кыяматка даярдан, урматтуу мусулман бир тууганым. Ал ушундай коркунучтуу күн болот. Жаңы төрөлгөн ымыркай коркконунан чачы агарып кетет. Боюнда бар аялдын боюнан түшүп калат. Кыяматтын силкиниши өтө коркунучтуу. Кеч боло электе ойлон. Мен ишенем, ушул нерселерди билгенден кийин ойлонуп чечим чыгарарсың. Аллах ыраазычылыгы үчүн бул сөздөрдү баарына жеткир. Алар дагы билишсин. Менден ката кетсе кечирим сурайм. Урматтоо менен мусулман бир тууганыңар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.